Элдик медиа порталынын кабарчылары даярдаган жаңылыктардын кечки топтому менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Уулун 31 күн издеп таппай каныйлаган эне эл алдына чыкты. Маевка эли каалаган жерине токтоп автогаз саткандарга каршы чыгышты. Бишкек шаардык мэриясы баш айланткан туура эмес жол сызыктары жөнүндө эмне дейт? Ошондой жумуштарды биз айдоочулардын, эң негизи айдоочулар шаардык тургундарга ыңгайлуу болуш үчүн ошол жумуштарды алып барып жатабыз. Калпактын кадыры кандай? Бүгүн бийик тоонун жана тазалыктын символу болгон улуттук баш кийим ак калпак күнү. Жөнөкөй жүргөндө кийишпейт да. Алар эмне себептен мындай калпакты кийишпейт, мен аларды түшүнө албайм. Кыргыз эли ак калпак аркылуу адамдын жаш курагын жана анын коомдогу ордун аныктай алышкан. Бүгүнкү күндө улуттун жүзү болгон бул баш кийимдин 80дей түрү тигилери айтылып келет. Алар фасонуна, тигилишине, сапатына карата ар түрдүү даярдалат. Бүгүнкү күндө ак калпактын кадыры кандай? Кардарлар кандай учурда калпакты сатып алышат? Кененирээк кабарчыбыздын материалында. Биринчи таза кийизди мындай кылып 4 тала кылып бычып алабыз. Мындай 4 тала болот. Калпакка өзү негизи 4 тала бычылат да. Анан ал калпакты шырып алабыз машинкага. Мындай болуп шырылат. Мынакей шырылгандан кийин мындай болот. 4 таласын тең ушундай кылып шырып алабыз. Өзү негизинен бир калпакка 1,5 саат убакыт кетет, кенен убакыт. Анан баягы мүнөзү оор адамдардын калпактарына 1 күн дагы убакыт кетет. Ошондо 1 сааттан 1 күнгө чейин бир калпакка убакыт кетип калат. Адамдын өзүнүн мүнөзүнөн болот ооба. Сапатын биринчиден кийиздин таза кийизби аны билиш үчүн мындай чекесинен мындай кылып колуңузга алып эле, ошону ширеңке менен күйгүзүп көрүп, анын күйгүзгөндө бул деген неме болот да. Күйгүзгөндөн кийин эле куйкум жыттанат, койдун жүнү жыттанат дагы, анан мындай кылып колго минткенде ушаланып түшүп кетет. Баягы синтетиканыкы болсо, ал колго мындай ушаланып тоголоктошуп калып калат да. Көбүнчө эле мындай ырчылар же депутаттар ушундай кишилер алышат да. Аны Жөнөкөй адамдар алат, албетте, алар дагы көп эле алышат азыркы убакта. Көбүнчө тойлорго деп, кудаларына кийгизгенге деп аябай көп алышат. Азыр калпакты эң немеси ушу калпакты кие турган жигитке белекке берген аябай ыңгайлуу болот да. Ошо көбүнчө белекке деп алып кетишет. 23 февралда келишти. Жолдошторуна, мындай жакын адамдарына белекке, атабызга же байкебизге деп белекке алып кетишти. Азыркы убакта ушу 5 мартка карата деп бизде кардарлар тынбай эле келип атышат. Бул жакта даяр калпактарыбыз дагы калбай калып атат, тиккенге жетишпей калып атабыз да. Суроо талап көбүнчө азыркы убакта өтө бийик эмес, өтө пас эмес, мындай машина айдаганда мындай өздөрүнө ыңгайлуу болуш үчүн ошо кичине жапысыраак калпактарды кийишет да. Дайыма кийип жүргөн жаштарды көрүп калам, жигиттерди. Алар өздөрүнүн мындай жан дүйнөсүнөн да баягы патриоттук сезими ойгонгондо калпакты кийип калышат. Анан кийин мындай жөнөкөй жүргөндө кийишпейт да. Алар эмне себептен мындай калпакты кийишпейт, мен аларды түшүнө албайм. Майрам болот. Майрамдын эртеси да болот демекчи, майрам шаң күндө эле болуп турса гана. Тилекке каршы көйгөй, таарыныч, капалык, эриш аркак жүрөт тура. Алсак, шаарыбыздын Маевка аймагынын тургундары үйлөрүнүн түбүнө келип алып, газ сатып жаткан унааларга каршы экендигин айтып, биздин сайтка кайрылышты. Жергиликтүүлөрдүн айтымында алар өздөрүнүн жашоо коопсуздугун ойлонушууда.
Бирок мыйзамсыз тиешелүү органдардын уруксаты жок эле өзүн билемдик менен автогаз саткандар жарым жылдан бери ишин улантып келет. Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы жана биздин чыгармачылык топ биргеликте рейд өткөрүп, инспекторлор мыйзамсыз экендигин далилдешти. Тилекке каршы газ ээлери каршылык көрсөтүп, биздин кабарчыга кол көтөргөн. Bunu satış için bu derge atayın bunun özüne verilgen jeri болуш керек. Проектisi болуш керек. Siz ayткандай расстояние бит баары өметиш керек, көргөзүш керек аяктачы. Бул негизинде сатууга болбойт. Өзү мындай тушкалар паспорт алышы керекпи ачылыштын алдында? Жок, бул паспорт деген бул үстүндөгү цистернаны көрүп атпайсызбы? Ошого берилет да. Вы тоже хозяин, да, или друг хозяина? Что же с ним стояли? Расскажите, что за ситуация здесь? Чья это точка? Знаете, плевать нельзя, штраф. Не дейсің? Хозяин айтты. Жо, ағача не дедің? Багымды тартып атсың. Сен сурап атам жо. Сураганда эмне атасың? Сейчас только они напали на меня, вон тот в черной рубашке. Увидимся в суде, ребята. Мындай башаламан мыйзамсыз иштерге тийиштүү тарап чара көрө алабы же бармак басты көз кысты болуп кала береби азырынча белгисиз. Ал эми төмөнкү маселе болсо кандай чечилгени бүгүн түз эфирде маалым болду. Бишкек шаарынын негизги көчөлөрүндө кайталанма каршы теши туура эмес жол сызыктары айдоочуларды алаңдатып бушайманга салып жатканын кечээки жаңылыктар топтомунан көрсөттүк эле. Ал материал эфирге чыккан. Дал ушул темада элдик медиа сайтына келген шаар тургундарынын кызыктырган суроолоруна жооп алуу үчүн Бишкек шаардык мэриянын транспорт бөлүмүнүн баш кадиси бүгүн түз эфирде жооп берди. Бишкек шаар мэриясы тарабынан жол кыймылын коопсуздугу камсыздоо башка башкарма тарабынан жанагы көчөнү мен айтып кеткен 3 тараптуу уланга уже жумуштар башталган. Андан кийин жанагы биздин эски линияны өчүрчү машинебиздин мотору күйүп кеткени себептен жанагындай бизге чыгып калды да. Ошондой жумуштарды биз айдоочулардын эң негизи айдоочулар шаардык тургундарга ыңгайлуу болуш үчүн ошол жумуштарды алып барып жатабыз. Ал эми депутат Рыскелди Момбековду УКМК суракка чакырганын айрым маалымат булактары жазышкан. Буга себеп өткөн айдын 15 февралында ТЭЦ-2 жаңы конушунун жашоочулары менен жолугушуу учурунда сүйлөгөн соттор жаңы конушунун жашоочуларына карата адилетсиз чечим чыгарып жатат деп айтканы себеп болгон. Бийлик 1000 кишини үйүн сүрдүрүп сала албайт. 1000 киши чыкса кайта бийликтин үйүн сүрдүрүп салышы мүмкүн да. Болгону ушул силердин документиңерди бул өкмөт өзү алыш керек болчу. Буну кандай кылып мыйзамга өзгөртүү киргизет же токтомду токуйбу баары бир мыйзамдаштырып бериш керек. Ал турган иш. Бул жерден бир эле нерсеси ушул документтерди силерге мыйзамдаштырып бериш керек экен. Эми аны биз комитетте тиешелүү комитетке Жанар Кубанычбековден көтөрүп агрардык боюнча комитетте каратып, ошолго тиешелүү мэрияныкындагы Лендер район акимчилигин, мамлекеттик каттоо кызматын, электрический станция, өкмөттүн өкүлүн, жогорку кеңештин комитетинин эксперттерин баарын чогултуп олтуруп, анан буну биз ошол сунуш беришибиз керек. Комитеттин бул конституциялык орган болгон чечим чыгарат. Мына ушул ТЭЦ-2 конушундагы 47 гектар жердин мындан алып келечеги кандай болот? Аларга убагында кимирген эми силердин сотторду мен таң калып атам да ошо соттордун чечимичи. Эгер Кыргызстанда кийин же эртең жакын арада бир чоң толкундоолор чыга турган болсо, бул бийлик менен оппозициянын келишпестигинен эмес, бул эл менен карапайым эл менен соттун ортосундагы алакадан чыгат да. Соттор ушунчалык надандык кылып атат. Мына эми силердин ушунча кишиге убагында уруксат берди. Силер сатып алдыңар да там салдыңар. Анан силердин каражатыңардын баардыгын карабай туруп эле анан кийин жок, бул тамдардын баардыгы мыйзам салынган, бузулуш керек деген өкүмдөр чыгарып атпайбы? А компенсация башка жерден силерге жер береби, каражат береби бул жер деген ала турган болсо, ал жагын карабай эле жок, бул жер мыйзамсыз берилген деп токтом чыгарып коюп атат. Мына ушундай нерселер чын айтканда мени дагы өкүндүрөт. Ушул өкмөттүн
Ал эми УКМКнын расмий өкүлү Рахат Сулайманов бул маалыматты четке кагып, депутат төрага менен жумушчу жолугушуу үчүн келгенин билдирди. Чакырылган жок. Жөн гана Улуттук Коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы менен жумушчу жолугушууга келип, анан кетти. Таластын Бакаята районунун тургуну Рамис Тотонов 31 январ күнү өзү эмгектенген иш ордунан чыгып кеткен боюнча дайынсыз. Рамистин жакындарынын айтымында ал ошол күнү ген казуу иштерин жүргүзүп жаткан. Ген казып иштегенине 2,5 жылдан ашкан. Белгисиз себептер менен 1 айдан бери табыла элек уулун жоготкон энеси жергиликтүү тургундарга кайрылып, жардам сурап, Рамис Тотоновду үйүндө 2 уулу жана жубайы күтүп жатканын белгиледи. Бакаята районунун Нор айыл өкмөтүнө караштуу Алтын кен участкасында иштеп жаткан кечки саат 17:30 чамасында жатаканасынан эшикке сүйлөшүп келейин деп телефон менен сүйлөшүп кеткен боюнча кайрылып келген жок. 31 январ күнү 34-35 күндөн бери дайынсыз жок болуп атат. Кандай деген кандай, мага күн жок, мен күн эшиктемин. Балам бүгүн келип калат, эртең келип калат деп мен эшиктемин, экине берем, эмне деп айтам мен, Кандай ушул 2 бала сүйлөп жүргөн мени ушунча элжирди, 2 ай, 3 ай деди таппайт, бул кандай жок. Ой, кагалайын, кой. Ой, алды кисети болсо деле табыла деле кандай жок, буну чоңдор эле кармап отур. Алтоодан түшкөн жок, эч жака тоодон түшкөн жок. Биз истегенде башка жерге апарат, биз кайра кеткенде башка жерге апарат. Ой, кагалайын. Эчтеке жок, телефон алып койгон, бир свитер менен отурар, 30-40 күн менен тапкандай, балам ак бала кандай болот, тез толуу кандай болот. Кантип 2 баласын багат, мени бакпай эле койсун, мен акыры өлө турган куракка келип калдым. 2 баласы кантип ата болуп жетелеп жүрөт ошо бала. Кантип жетелеп жүрөт, кандай эле кылам, мен жардам берер кыргыз барбы ошол жерде? Мени уккан кыргыз бар, байланып кетейин деп. Ой, барган мен атаңар барбы, кандай эле кылам, мен мына 31 күн көзүмө жаш да чыкпай калдым. Ой, жиын катышуулары биз милицияга тиешелүү жумуштардын баарын жасап атабыз. Бүт республика боюнча документи жок жүзүнө адамдарды кармайт деген күрөөнү распределение деген жер бар. Ал жерди карап атабыз. Бизде информационный центрде коет МУДда. Кыргызстан боюнча ар жерде табылган өлүк болобу, кийимдери, приметасы менен ал жерге чейин бердик. Границадан өтүп кеткен жокпу, баарын текшерип атабыз. Шыралжыдан мынакей 120 ушул Рамис жоголгон боюнча бул кезекте 120 киши суралды, бер жагы эле. Ошол күнү кирип чыккан 19 машина текшерилди. Эми азырынча действительно конкретно неме болбой атат. Биз аракет кылып атабыз. Ушул эле Талас жергесинде дагы бир көйгөй. Кечээ Талас облусунун Манас районуна караштуу Кайыңды айыл аймагынын Арал айылында катуу шамал катталды. Анын кесепетинен айылдагы 3 кабаттуу орто мектептин 600 чарчы метр чатыры учуп, жараксыз абалга келди. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Талас облусу боюнча башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык, жаратылыш кырсыгына алып келген шамал кечээ күнү саат кечки 16:00 чамасында катталып, 2,5 саатка созулган. Катуу шамалдын кесепетинен айыл тургундары жабыркаган жок. Учурда шамалдын ылдамдыгын жана чыгымды тактоо иштери жүрүп жатат. 2019 жылдын 4 март күнү болжол саат 16:00 чамаларында Талас облусунун Манас районунун Кайын айыл аймагынын Арал айылына шамал катталып, шамалдын кесепетинен 3 кабаттуу Үсөнбаев орто мектебинин 602 метр темир лист чатырчасын учурган. Жеринде райондук жарандык коргоо комиссиясы тарабынан такталып, курулуш нормаларынын эрежелери сакталбаганы боюнча аныкташкан. Жана Кызыл Адыр метеостанциясынын берген аныктамасына ылайык 20 метр секунд катталган. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2018 жылдын 22 ноябрындагы 550 токтомунун негизинде өзгөчө кырдаалдардын критериине ылайык өзгөчө кырдаалдар болуп эсептелинбейт. Жана ошондой эле
4 март күнү өзгөчө каталардан миссиянын Талас облусу боюнча башкармалыгынын шаар райондору берген маалыматтар боюнча жеке турак жай жана башка социалдык объекттерде жабыркоолор болгон эместигин билдиришкен. Биздин элдик медиа порталынын кабарчылары даярдаган жаңылыктар топтому ушулар болду. Мына ушул жана башка маанилүү жана кызыктуу жаңылыктарды биздин элдик медиа сайтыбыздан, Facebook баракчабыздан, ошондой эле YouTube каналдан таап көрсөңүздөр болот. Кайрадан эртең элдик медиа сайт аркылуу көрүшкөнчө аман туруңуздар.